Баткенде тоолуу аймактарды өнүктүрүүгө багытталган иш-аракеттер талкууланды. Биз туризмди күчөтүү боюнча бир канча жумуштарды алып барышыбыз керек. Бул жыйынга облус башчы Абдикарим Алимбаев тоолуу региондорду өнүктүрүүнүн 5 жылдык иш-аракеттерин ишке ашыруу боюнча президенттин атайын өкүлү Нурлан Айтмурзаев, облус активи, жергиликтүү активисттер, жарандык коомчулуктун өкүлдөрү, жаштар уюмдарынын кызматкерлери катышты. Мына Мадыген деп туруп, Мадыген бул кылымдардан бою келе жаткан биздин мындайча айтканда кооз жер, туурабы? А Мадыген деп өзүңүздөр Баткен жергесинин жараны болуп туруп качан уктуңуздар? Акыркы мына 2 жылда уктуңуздар, мындай маалыматтарды берип жатабыз. Бул жерде мен Баткен мамлекеттик университетине чоң ыраазычылыгын билдирип кетем. Бүгүнкү күндө мына Мадыген аябай бизде эң негизги туристтик зона болуп калып атат. Жыйында тоолуу аймактардын ар тараптуу өнүгүүсү, калктын социалдык экономикалык абалын жакшыртаары белгиленип, бул багытта туризм жана айыл чарбасы артыкчылыктуу багыт катары каралды. 2023 жылдын 15 сентябрында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров 2023-2027 жылдар мезгилин тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Расмий статистикага ылайык 2023 жылы Баткен облусуна келген чет элдик жана жергиликтүү туристтердин саны 25 миңди түзгөн.